Өлкөдөгү кылмыш, кырсык, күтүлбөгөн окуялар тууралуу так ыкчам маалыматтар менен сиздерди тааныштырабыз, андыктан бизден алыстабаңыздар. Саламатсыздарбы урматтуу телегөрүүчүлөр. Эфирде телегүзөт көрсөтүүсү сиздер менен студияда мен Данияр Өсөров. Кыштын алгачкы күндөрүндө күн суук болгонуна байланыштуу шаар тургундарынан тез жардамга 3000ден ашуун кайрылуу болгон. Кененирээк кийинки материалдан көрө аласыздар. Тез жардамга сууктун келиши менен кайрылуулардын саны көбөйгөн. Жылдын башында 3000ге жакын кайрылуу болсо, акыркы январь айынын ичинде кайрылуулардын саны 200-400гө азайган. Кайрылуулардын көбү авария, жүрөк оору жана сасык тумоо болуп жатат. Саламатсызбы, скорый помощьтан смерть жазып коюңузчу. Краснодонцев көчөсү 60Г. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өрткө каршы жана куткаруу кызматынын маалыматы боюнча бир сутка ичинде республиканын аймагында 10 өрт кырсыгы катталган. Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өрткө каршы жана куткаруу кызматынын маалыматы боюнча бир сутка ичинде республиканын аймагында 27 өрт кырсыгы катталып, өрттү өчүрүүгө 28 күчүрмөн эсеп тартылган. Бишкек шаарында 4, Ош шаарында 1, Ош облусунда 4, Чүй облусунда 5, Баткен облусунда 1, Жалал-Абад облусунда 4, Талас облусунда 2, Нарын облусунда 4 жана Ысык Көл облусунда 2. Ал эми куткаруу кызматтары тарабынан 7 чыгуу болду. Эске салсак, 15 январда саат 02:38 чамасында Сүйөркулов көчөсүндөгү жайгашкан Орто Сай базарынан өрт чыккандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирген. Орто Сай базарын өрт өчүрүүчүлөр түнкү саат 2:35 чамасында чектөөгө алып, таңкы саат 5:10 толук өчүрүштү. Өрттүн кесепетинен жалпы аянты 180 чарчы метрди түзгөн жашылча жемиш сатуучу жай жана эт сатуучу 6 муздаткыч отургучтар күйгөн. Өрттүн кесепетинен жабыркагандар жок жана каза болгондор болгон жок. Майлуу сууда номер 1 от казан иштей баштап 600 абонентке жылуулук бериле баштады. Суукка байланыштуу Майлуу суу шаарында элге берилүүчү жылуулук үзгүлтүккө учураган, анткени суукка байланыштуу ошол жылуулук берүү ишканасына келген суулар жолдо тоңуп, үзгүлтүккө учураган, ошондой эле таза суу дагы элге берилбей калды. Бул 12 январда болгон окуя. Ал эми 13-үндө өзгөчө ал жерде 3-чү даражадагы кырдаал киргизилди. Бүгүнкү күнгө айта турган болсок, көпчүлүк кесепеттери жоюлуп, биринчи от казан ишке кирип, шаардын 600дөн ашык абонентине жылуулук бериле башталды деген кабар бар. Ал эми дагы 2 от казан бар, алар дагы азыр баягы кесепетин жоюу боюнча аларга сууду убагында жеткирүү боюнча иштер жүрүп атат. Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнө Кыргызстанда ишкерлик менен алектенген Кытай жараны арыз менен кайрылган. Анда Азият улутундагы 30-35 чамасындагы бет капчан 4 жаран кирип 350 000 сом өлчөмүндөгү акча каражатын күч колдонуп алып кетишкен. Кытай эл республикасынын жараны 1981-жылы туулган Цин Сюдже арызы менен кайрылган. Ал арызында 2023 жылдын 9 январь күнү болжол менен саат эртең мененки 05:00 чамасында Сокулук районуна караштуу Сокулук айылынын Фрунзе 90А дерегинде жайгашкан Осо Рент Групп ишканасынын ичине белгисиз 4 Азият улутундагы адамдар бет капчан кирип, тапанча менен коркутуп 650 000 сом акчасын алып кеткендиги тууралуу арыз жазган. Бул арыздын негизинде Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматы тарабынан каракчылык беренеси менен иш козголуп, 2023 жылдын 12 январь күнү кылмышка шектүү катары Абылгазы уулу Аскар 1993 жылы туулган. Ошондой эле 1992 жылы туулган Асанбек уулу Нурсултан, 1991 жылы туулган Талайбек уулу Адилет,
1992 жылы туулган Шамыралиев Асанбай Ишенбекович кылмышка шектүү болуп кармалган. Жогоруда көрсөтүлгөн кылмышка шектүү жарандарга карата Сокулук райондук сот аркылуу бөгөт коюу чарасы Кыргыз Республикасынын министрлиги юстиция министрлигине караштуу номер 21 убактылуу жаза аткаруучу мекемесине 2 айга камакка алынган. Азыркы учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Жол коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы тарабынан уюштурулган ураган аттуу рейдтин жүрүшүндө издөөдө жүргөн 2 автоунаа кармалды. Кененирээк кийинки материалдан тааныша аласыздар. За светофором право прижимаемся. Айып пулун төлөбөй же издөөдө жүргөн автоунаалар өлкө ичинде көбөйгөнү аныкталды. Шаар аймагында ураган рейди башталып, Борбор калаадан атайын технология менен жабдылган автоунаа 1 саатта мыйзамсыз жүргөн 2 унааны таап чыкты. Рейдтин негизинде кара түстөгү Volkswagen үлгүсүндөгү автоунаа кармалып, убактылуу токтоочу жайга киргизилди. Бул транспорт каражаттын айдоочусу автоунаасын убактылуу учетун токтотулган боюнча айдап жүрүп башкарып жүргөн экен. Ошондуктан автоураган жабдыгы аркылуу изделип табылып, Бишкек шаарынын Акунбаева жана Байтик Батыра көчөлөрүнүн кесилишинен автоунаа кармалып, Кыргыз Республикасынын Бузуулар кодексинин 186-беренесинин 2-бөлүгүнө ылайык протокол түзүлүп, себеп ошол айып короо кирген, себеп ошондой. С нарушением согласны? Да, согласен. Запишите. Ал эми экинчи ак түстөгү автоунаа 35 000 айыбын төлөбөй жүргөн үчүн бул унаадагы убактылуу токтотуучу жайга киргизилди. Mitsubishi Airtrack үлгүсүндөгү автоунаа мамлекеттик номер 6141 автоунаасы Бишкек шаарынын Акунбаева жана Байтик Батыр көчөлөрүнүн кесилишинде Аламүдүн районунун сот аткаруу тарабынан издөөгө жарыяланган экен. Ошол себеп боюнча автоунаа кармалып, азыркы учурда Бишкек шаарынын Байтик Батыр 1А дарегинде жайгашкан айып короого киргизилди. Бул боюнча азыр билдирме жазылып, Аламүдүн районунун сот аткаруучу тарабына билдирме берилет. Автоунааңыз айып короодо калат бүгүн. Эртең сиз эмеге барасыз, Аламүдүн районунун сот аткаруу тарабына барасыз. Лермонтовада сот аткаруучу Лермонтовада көчөсүнө жайгашкан. Жол эрежесин так сактап, бардык эрежелерди сактоого чакырабыз. Ар бир бул жол эреженин бузуунун аркасында сөзсүз түрдө материалдык чыгымдарды алып келе турган жол болсо, адамдын ден соолугуна, же болбосо өмүрүн ала турган жол кырсыктары орун алышы мүмкүн. Ошондуктан жол эрежесин так сактоого чакырабыз. Ош шаарындагы уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүнө кол салууну уюштурду деп белгилүү Крим төбөл Дженго кайманатындагы Кадыр Досонов кармалды. Ош шаардык милициясынын маалыматына ылайык 13 январ саат 1:15 чамасында Курманжандатка көчөсүндөгү аялдаманын аркасында белгисиз жарандар Баткен облусунун 30 жаштагы тургундун денесине мейиздүү курч буюм менен бир нече оор жаракаттарды келтирип, ак түстөгү автоунаа менен изин жашырып кетишкен. Натыйжада Баткен облусунун тургуну денесинен алган катуу жаракаттан улам ооруканага жетпей каза болгон. Ошондой эле анын 28 жаштагы шериги дагы денесинен жаракат алып, Ош шаардык ооруканасына жеткирилген. Жүргүзүлгөн ыкчам издөө иштеринин алынган маалыматтардын негизинде өзгөчө оор кылмыш жасаганга шектүү адамдардын тобу кармалган. Өзгөчө оор кылмыштын уюштуруучусу делип Ош облусунун Кара Суу районунун тургуну Кадыр Досонов кармалган. Жана ошондой эле шериктештери Райымберди уулу Акылбек, Коргонбай уулу Элеман, Шакир уулу Курсантбек, Чубаков Нурбек. Уюшулган топ милиция кызматкерлери тарабынан кармалып, тергөө бөлүмүнө жеткирилген. Урматтуу телекөрүүчүлөр, өлкөдөгү кылмыш, кырсык, күтүлбөгөн окуялар тууралуу так ыкчам маалыматтар менен тааныштыңыздар. Эске салсам, биздин материалдарды УТРК Чекит KG сайтынан да таап көрө аласыздар. Эмки көрүшкөнгө чейин саламатта туруңуздар.